YouTube баракчаларынын биринде жүктөлгөн видео көпчүлүктүн көзүнө жаш алдырды. Анда жаш дарыгер балдарына бара албай жатканын айтып, көзүнө жаш алган. Балдарыма жолугуп келейин десем, аларга жолугууга уруксат жок экен. Айниктен карап коюп келе берүү кыйын болуп жатат деп ыйлаган. Эскерте кетсек, бүгүн обсервацияда иштеген дарыгерлерге мамлекет тарабынан каражат берилди. Маалымат булак чындык KG. Жай кандай, сиздин соолугуңуз жакшы, кантип атасыз? Балдарыма бара элекмин. Эртең барып келейин деп атам, но барганым менен без толуп экен да. Контакт болбош керек. Монти айнектен карап, балдарымычы. Анан келе берет экенмин да. Ошого ойлонтам, барсам, барбасам, пропуск бар, баардыгын алып даярдап койдум. Но айнектен карап, коюп келе бериш жалко болуп атат. Келгиле, Нурлан менен Аселдин бетин суу менен таптаза кылып жууп көрөлү. Кыргызстанда мыкты ырчылардын катарын толуктаган Нурлан Насип буга чейин көзүн чет өлкөдөн операция жасатып келген. Нурлан Насип ооруканада жаткан учурунда жубайы чакан бизнесин ачып, көчөдө солкулдап ырдап турганын көзүбүз чалган эле. Андан аз убакыт өтпөй эле Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова ажырашып кетти деген, калп айтса калп айтпайт дегендей эл арасында сөз тараган. Көп өтпөй ырчы Асел апасынын үйүндө кызы менен жашап жаткандыгын айтып, биздин менталитет сүйүнү да, гармонияны да бузбайт. Ооба, мен чындыкты айтсам, баарыңар мени жектешиңер мүмкүн. Бирок карантинден пайдаланып, менде ойлонууга көп убакыт жетти. Мен жаңы бөлүмдөн жашоо баштайм деп жазып чыгып, экс сүйүүсү Нурлан Насиптин Instagram баракчасынан отписка кылып чыгып кеткен. Кыскасы, эки ырчынын эки ажырым жолго кетишкендигине үйдөгү майда барат маселелер себепкер болгонун кыйытып жазган ырчы Асел. Баса, Асел буга чейин кыз кезинде кызыл ириңде эле ырчы Нурлан Насипти күнөөлөп жергиликтүү гезиттердин бирине маек берген эле. Күтө туралы, мүмкүн алардын катарындагы хайыптар дейин десек, Нурлан Насип көп эле обу жок ырчылардын катарына кире бербейт. Бул жерде Нурландын бетин же Аселдин бетин таптаза суу менен жууп көрсө, кимдин ким экени билинет. Жаңылыктар алдыда. Маалымат булак Назар News KG. Жалал Абад областында жашы жете электер менен иштөө бөлүмүнүн инспектору коменданттык саат малында мектепте окуган окуучу кызды кармап режимди бузган үчүн камайм деп коркутуп, сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлаган. Бул тууралуу Вести KG сайтына күч түзүмдөрүндөгү булактар билдиришти. Каракөл шаарында жашы жете электер өспүрүмдөр менен иштеген инспектор 9-класста окуган кызды коменданттык саатты бузган үчүн коркутуп, төшөк мамилесин сунуштаган. Кийин ал акча талап кыла баштаган. Ал 3-апрелде пара алып жаткан жеринен кармалды деп маалымдашты булактар. Ошондой эле кармалган инспектор 2 айга убактылуу кармоо жайында камалганы белгилүү болду. Упуз алуу, пара талап кылуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Вести KG аймактык областын ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматына бул боюнча кайрылып, алар кармалуу фактысын ырасташты. Бизге аны Финполициянын кызматкерлери кармашканы белгилүү болду. Башка маалымат бизде жок, дешти мекемеде. Бүгүн 9-апрелде кардан улам Панфилов жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде Honda Fit унасын бак басып калды. Бишкек муниципалиттен билдиргенде, шаардык кызматтар кардын кесепеттерин жоюуда. Бишкек свет электр мамычаларынын жана троллейбустук линиянын сакталышына жооп берет. Ал эми Бишкек Жашыл Чарба авариялык кесепеттерге алып келген бактарды тазалоодо. Маалымат булак Элдик медиа. Россияда коронавирус жуккан бейтап качты. Интернетте коронавирус аныктаган тесттин жыйынтыгы жакшы чыкпай калган жарандын качып бара жаткан видеосу жарыяланды. Окуя Россияда болгон. Ал COVID-19 тести жакшы чыкпаганын билгенде качууга аракет кылган. Атайын коргоочу кийимдерди кийген медициналык кызматкерлер аны кубалашкан. Бирок кийин жергиликтүү маалымат каражаттары бейтап ооруканага жаткырылганын жазып чыгышты. Маалымат булак Назар News KG. Кабой! Мамыш! Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевдин 9-апрелге карата дарыгерлердин арасында коронавирус жуккан жаңы 2 учуру аныкталганын билдирди.
Ошентип өлкө боюнча коронавирус жуккан дарыгерлердин саны 34кө жетти. Министрдин орун басары ошондой эле бир суткада жаңы 10 учур аныкталып, өлкө боюнча коронавирус 280 кишиге жукканы тастыкталды. Маалымат булак Баракелде. Үйдө 10 килограмм унум бар. Мага берчи унду муктаждарга бергиле. Жашы 70ке чукулдап калган апа кайрымдуулуктан баш тарткан. Коодул жана Тамбада Эрнест Бөрүбаев өлкөдөгү азыркы кырдаалга байланыштуу азык-түлүккө муктаж адамдарга жардам берүүдө. Ал таратып жүргөн азык-түлүктөн баш тарткан улгайган апа тууралуу кыскача видеосун социалдык тармактагы баракчасына жүктөгөн. Бул видео кызуу талкууга алынып, көпчүлүк колдонуучулар ушундай адамдарыбыз көп болсун деп апага ыраазычылыгын билдиришүүдө. Бул тууралуу Эрнест Бөрүбаевке байланышканыбызда видео Ак Ордо конушунда тартылганын айтты. Мен жардам бергенимдердин эч кимисин атын сурабайм, бетин дагы видеого тартпайм. Бул апанын атын сураган жокмун. Жашы 70ке чукулдап калган апа экен. Мен апага күнүмдүк тамак ашка керектүү бир аптага жете турган азык-түлүктөрдү алып баргам. Алып барсам балам башкаларын алайын. Бул унуңду башка муктаж адамдарга алып барып бер дедим. Менде 10 килограмм унум бар. Ал түгөнгүчө пенсиям дагы тийип калат деп айтты. Биз ыраазы болдук. Кээ бирөөлөр үйүбүздө эч нерсе калбай калды деп алдап чакырып жатышат деп билдирди ал. Маалымат булак Супер KG. Москвада 16 жаштагы кыргыз кызы жаңы төрөлгөн ымыркайын подъездге таштап кеткен. Москвада 16 жаштагы Кыргызстандын тургуну жаңы төрөлгөн ымыркайын подъездге таштап кеткен. Бул тууралуу бүгүн орус басмалары полицияга таянуу менен жазып чыгышты. Маалыматка ылайык полиция кызматкерлери баланы Москванын Муса Жалил көчөсүнөн табышкан. Ташталган ымыркайдын төрөлгөнүнө бир эле күн болгон. Учурда бала катуу депрессия алып, ооруканага жаткырылган. Ошондой эле ымыркайдын апасы Москвадагы үйлөрдүн биринде каттоосу жок жашап жүргөн. Ал дагы изделип ооруканага жаткырылган. Маалымат булак Назар News KG. Урматтуу Сооронбай Шарипович, жана укук коргоо кызматкерлери, мен Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынын тургуну Мурзаев Кочконбай сизге кайрылуу каргысы болуп жатам. 2020 жылдын 25 март күнү Олдоо менен түнкү саат 12-лерде жашы жете элек 2003-жылы төрөлгөн 9 класста окуган небере кызым кыз экөө биз жашаган көп кабаттуу үйдүн алдында сүйлөшүп турган кезде өзүн Кара Көл шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкеримин, атым Бек деп тааныстырган коймочан, маскачан милиция кызматкери кармалып, эмдичи комендант саатта сыртта жүрсүңөр. Азыр силерге протокол түзсөм, ата-энеңер 30 000 сом айыппул төлөп калат деп коркуткан. Мунун баарын Бек өзүнүн уюлдук телефонунун камерасын тартып алган. Мындан сырткары кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланып, небере кызымдын денесин кармалап, сүндөктөрүн жана сумпасын ободоп тинтүү кылган. Ошол кезде кылмышы качып кетүүгө үлгүргөн. Бек деген милиция кызматкери неберемдин уюлдук телефонунан номерин сурап алып, ошол түнү 5 000 сом бересиң, бербесең мындан сырткары мектебиңе барып айтам, сени интернетке чыгарам, уят кылам деген. Эгер берем десең, анда мени менен жыныстык катнашка барасың деген. 5 000 сом төлөйм деп эптеп турган неберемди кайра түнкү саат 4-та телефондон мен дамирмин деп чыныгы атын жашырып, өз кызыкчылыгына жетүүнү максат кылып, саат сыртка чык деп максатына жетүүгө аракет кылган. Неберемден муну уккандан кийин Кара Көл шаардык укук коргоо органдарына арыз менен кайрылдым. Арызымдын негизинде иш козголуп, милиция кызматкери неберемден 5 000 сом акча алып жаткан жерден кармалды. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаардык сотунун Сариев Медет аттуу судьясы менин кызымдан акча алып кармалган жашы жете элек балдар инспектор 5 апрель күнү 2 айга камады. Бирок 6 апрель күнү областык сот аны үй камагына чыгарып салды. Ошол жерде да коррупциялык көрүнүштөр болуп жатат деген шек пайда болду. Себеби ошол жерде кызыктар бир адам бар, мен аны билемин, кийин айтып беремин. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз коопсуздук кеңешинин жыйынында коррупция менен күрөш күчөтүүлөрүн айттыңыз эле. Бирок ушундай укук коргоо кызматкерлери жана соттор сиздин коррупция менен күрөшөм деген саясатыңызга үмүтсүздүк жана нааразычылык туудуруп жатышат. Сизден сураналарым, менин кайрылуум боюнча кылдаттык менен текшерүү жүргүзүп,
сот тарабынан адилеттүү чечим кабыл алынышын, жаш жетилик кызды жыныстык катнашка мажбурлоого, амсалы эмес акча талап кылган, милициянын формасын уят кылган Эрмол кылмышына жараша жазасын алуусун көзөмөлдөп берүүңүздү суранамын.